теңирчиликти түшүнбөгөн адашкан эмес беле? Урматтуу мусулман бир тууган. Азыркы учурда да өздөрүнүн ата бабанын дининдебиз деген теңирчилер да ушундай. Алар дин деп эсептешкен теңирчилик эч кандай динге тиешеси жок. Болгон ал ошол доордогу адамдардын дүнүйө таанымы түшүнүгү гана. Өз заманында алар мисалы көккө теңир деп көккө сыйынган. Умайене деп жерге сыйынган. Теңир. Казак алымдарынын изилдөөчүлөрү теңир деген эки сөздөн теңир. Таңдын кудайы жана түндүн кудайы. Кийинчерээк экөөнү бир кылып теңир деп аткан. Ошондуктан теңирчилик болбогон сөз. Теңирчиликтин коомго өтө зыяндары бар. Теңир бир гана кыргызда эмес. Теңир кыргыздар да теңир дейт экен. Мисалы Дунай булгарлары Таңгыра дейт экен. Монголдор болсо Теңгер дейт экен. Өзбектер Таңри дейт. Бардык тилде уже якуттар, башкалар баары ушундай айтып келе берет экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген нерсе, эгер сен кыргызда жет атаны билбеген кул болот дейт. Жет атаңды билебиз туура. Сен жет атанан ары өтпөй эле жетинчи атаңды көрчү, жетинчи атаң мусулман болгон. Ислам аты менен аталып жүрөт ата бабаң. Кимиң болбосун. Мындай карасаң пайгамбарлардын аты бар атасында, өзүндө. Андан кийин каяка барасың дагы? Жетинчи атаң эмес, 10-чу атаңа барсаң да алда мусулман болгон. Анан арага барсаң, анда сен мурдагы таш доорун өтүп кетесиң. Эгер теңирчи болсоң, ушул динге чакыра турган болсоң, акыйкый ишенимиңде бекем бол. Ал кездеги теңирчилер кандай болгон билесизби? Өлгөн кезде анын сөөгүн даракка илип койгон. Куш кузгундар жеп сөөгү калганга чейин. Сен ошондой кылгын деп бүгүн керезиңди жазып кой. Эгер теңирчилер силер сөөгүңөрдү кандай узатасыңар десе, кепин дейбиз. Кепин мусулмандардын сөзү го. Эгер сен дагы эле теңирчимин десең, теңирчилердин мурдаларынын түшүнүгүндө өлгөн кезде алып өлүшү менен аялын, атын, колдонгон буюмдарын бирге көмүп салат эле. Айтып койчу, мен өлгөндө апаңарды менен кошо көмүң деп. Теңирчилер чыгып алып биз дейт эң ыйык нурдан жаралган бендебиз дейт. Кайсы нур сен? Курсагыңда бардык сасыган, ириген эмени көтөрүп жүрөсүң. Өлгөнүңдөн кийин 3 күндөн кийин 50 жыл, 60 жыл бирге жашаган аялың да жаныңа келбейт. Кайсы нурдан пайда болгонсуң? Биз нурдан пайда болгонбуз. Биз өтө ыйык инсан. Башкалардан теңирчиликтин дагы бир жаманы, башка улуттардан өзүнү дайым жогору коет. Ал эми Аллах Таала, я юханнас, инсандар, инна халакнакум мин закари ва унса, силердин баарыңарды бир атадан, адам атадан, Хава энеден жаратканбыз. Куллукум ли адам ва адаму мин тураб, барың адам атанын балдары, адам ата топурактан, теңирчилер нурдан жаралганбыз. Кайсы нур? Урматтуу мусулман бир тууган, кыргыз бекеринен айтпа, эсиңдин барды этегиңди жыйна деп. Булар элди бөлүп жарууга алып келет. Бирөөдөн бирөө улуу эмес. Ооба, биз сыймыктанабыз. Атабыз Манас болгон деп. Манас деген баатыр чыккан кыргыздан деп. Бирок Манас менен сыймыктануу, Манастын жерин сатуу менен болбойт. Манас менен сыймыктануу, Манастын китебин бурмалап, Манас мусулман болгон. Намазын окуган. Сен аны Кудай пайгамбар даражасына көтөрбө. Ооба, улутубуз менен сыймыктанабыз, башка кылабыз. Бирок башка улутты эч качан өзүбүздөн төмөн көрбөйбүз. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын алдында ким кереметтүү? Кимиңдин таква, жүрөгүңдө иманың болсо. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, бул азгырык алданбагыла. 5-6 жүздө болуп алып, бизди дин катары каттайт. Кана китебиң, кана пайгамбарың, көрсөт. Сен жакшысы зима будет, зима не будет деп жүрө бер. Андан башка бири зима будет десе, экинчиси не будет дейт. Бирөөсү ысык болот десе, суук болбойт дейт. Биринин сөзү бирине бири каршы. Чуу теңирчиң? Сен жашап аткан бүгүн эч нерсеңи билбейсиң. Сен айткан жылы кандай суук болду? Калпычы. Тоба кыл. Ислам эшиги, тоба эшиги гаргарга чейин ачык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, инналлахи якбалу таубатал абд ма лам югаргир дейт.
Allah bendенің тобасын ғар-ғарға чейин кабыл кылат, жан бергенге чейин. Эшик ачык эгинде эсигиңин барды этеңди жыйнап динге кел, иманга кел. La ilahe illallah kelimesini ayt. Adaşkanыңды жария кыл, Аллага тоба кыл, истигфар айт. Андай кылбасаң, мусулманча сага жаназа буйрбайт. 2 жыл мурда, 1,5 жыл мурда бирөө мага телефон чалат. Өзү чала алган жок. Жакын тайкеси каза болуптур. Абдушкур ажы Куран окуп бересиз дейт. Кимге десем паланчы дейт. Атын айтпай эле коеюн. Мен ага барбайм дедим. Ал теңирчи. Ал бир манасын чакырып, манасы айтып койсун дедим. Урматтуу мусулман бир тууганга ойлонуш керек да. Мен аларды жаман көргөндөн эмес. Ал дагы менин мекендешим, жердешим. Бирок элди бөлүп жарбаш керек. Иманга келиш керек. Кудайыма шүгүр 10 кылымдан бери биз иманда, исламда жашап келатабыз. Бул элди эч ким адаштыра албайт. Менин сөзүм эмес, Москвадагы эң көрүнүктүү поптордун жетекчиси, башчысы айтат. Бир поп. Мага каараган бир кемпир келип суроо берди дейт. Церковьта. Батюшка дейт. Мен сыйынууга жума базар күнү чыгып кол көтөрсөм, эгер дейт зарылым машинеде мусулман болсо, менден тыйын албайт дагын, апа, эне, эч качан балдар энесинен акча албайт. Тем более сен сыйынууга кетип атат экенсиң деп, мени церковьке жеткизип коет дейт. Эгер зарылым бир христианин болсо, орус болсо, это мой работа, давай акчаны бер деп айтат дейт. Муну кандай айтабыз дейт. Ошо поп айтат. Бүгүн дейт, Москванын кээ бир кварталдарына кирсең, мусулмандар жашаган. Айт намаз, ороза намаз кезинде кириштен коркосун дейт. 10 миң деген, 100 миң деген мусулмандын балдары кышында, сууда, тоңгон муздун үстүндө рүкү кылып, сажда кылып, чекесин жерге коюп жатат. Кайда ушунча христиан көрдүңөр? Көргөн эмессиңер, и көрбөйсүңөр дейт. Англияда биринчи орунда азыр Джек деген аттар экен. 5 жылдан кийин Англияда биринчи орунга Мухаммад деген ат чыгат. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Теңирчи деген ат эч качан чыкпайт. Кайда барбасын, канча кыйкырбасын, Кыргызстанда бүгүн эгемендик алгандан бери Бишкек шаарында 50ге жакын мечит. 50 мечитке барсаң, бир мечитте теңирчилердин санынан көп. Кудайыма шүгүр. Юридуна лиютфи нураллах. Алланын нуру болгон динди би афвахим оозулары менен үфтө өчүргүсү келет. Сен үйлөп көрчү, күндө өчүрө аласыңбы? Алланы эмес, Алланын күнүнгө өчүрө албайсың, колуң менен тоса албайсың. Бул дин күндөн да башкадан да жогору. Аллах өзүнүн динин толуктай берет, сага жакса да жакпаса да. Андан көрө өзүң бир аз акылыңа кел да, көпчүлүктүн артынан жүргүн. Элди бөлбөгүн, элди жарбагын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Жараткан Аллахым өзүңдөн жалбарып суранарым, ушул ыйык жума күнүндө бир да күнөөкөр бенде калтырбастан барды күнөөлөрдү кечиргин. Аллахым адашкан бенделерге туура багыт бергин. Аллахым адашкандарга хидаят бергин. Аллахым ошондой менин мекендештерим теңирчимин деп адашып жүргөндөргө да хидаят бергин. Туура багыт бергин. Аллахым биз менен бирге өзүңө сажда кыла турган, өзүңө рүкү кылган, сажда кылган бенделердин катарына кошкун я Раббал аламин. Жараткан Аллахым бир да оору бенде калтырбастан ооруларга шифа бергин. Аллахым албетте бул коом, бул адашкандар билбестен ушундай болуп жатат. Аллахым алардын жүрөгүнө өзүң жүрөк кулптарын ачып, өзүң туура багыт бергин я Раббал аламин. Ва саллаллаху алейхи хайр халқи Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah